Эми негизи кечээ сот соттогон жок, сот актады. Себеби мындай тяжкий деп коет, мындай оор берене менен негизи пробацияга жатпайт туугандар. Тиякта прокурор сураганда 9 жыл. Ошол берене менен прокурор туура сураганда, мыйзам негизинде сураган. Бул өтө оор берене. Бул адамга эмес, бул бүтүндөй бир мамлекеттин коопсуздугуна бир зыян келе турган нерселер жасашканда. Анан эми ал мейли. Анан колдонуп туруп ыргытып берди, антты минти. Эгерде кыргыз элибиз аябай мындай сезимтал, көрөгөч, акылдуу эл, баарын көрүп билип турат. Основной масса аябай жакшы көрүп билип турат туугандар. Кимди ким колдонду дегенде, именно ушулар Зулушевго окшогон былгыткылар, Шакиевге окшогон былгыткылар, булардын баардыгы Ташиев акайыбыз деле мисалы үчүн эми Кадыр Жапаровдун досунун берген эркине, досунун берген бийлигинен ичине пайдаланып өзүн көрсөттү, жакшы иштеди. Бирок жакшы жеп да коюптур да анча-мынча. Анан эми мындай карай турган болсо, кимди ким колдонду дегенде өзүнүн принцибине туруп, бир принцип, элим үчүн деп, жерим үчүн деп камалып, аябай көп азап тозопту көрүп, мындайча элдин бир немесине, довериясына кирип, элдин ишеничин мындайча кирип, элдин тандоосу менен, элдин колдоосу менен ажоо болуп келген конституция тарабынан, башкы мыйзам тарабынан, ошондой эле элдин тандоосу менен келип ажоо болуп келген бул бир эле Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз. А президент буларды мамлекетке иштесин, жардам берсин мага, мамлекетти өркүндөтөйлү, мамлекетти алдыга жылдырайлы деп президент алып келген. Булар ошондо буларды президент колдонуп атат. Булар наоборот былгыткылар, президентти колдонуп атышат. Садыр Нуркожоевичтин довериясын, элдин довериясын кошуп туруп булар колдонуп атышат. Булар ким эле дегенде, Зулушев азыр мындай айтканда долларовый миллионер да, мультимиллионер. Укмуш, бул ким болчу? Бул учурунда 2020-жылы эле ошол жана немеде депутат болуп жүргөндө Ак үйдүн алдында бирөөнүн атын алып, $2000 бере албай таяк жеп, Ак үйдүн алдында ошо $2000 үчүн кидала кылып жүргөн адам болчу. Азыр $2000 эмес, миллион, 20-200 миллион доллардай мындай бир эмеге айланды. Шакиев ким болчу? Бул Бакиев кеткенден кийин атасы аякка бияка урунуп жүрүп, акыры жанагы Осмоновду жана Ихлас компаниясынын жетекчисин кулакка тээп булар. Ошонун YouTube деген компаниясынын телекомпаниясында ушундай эле редактор болуп иштеп аткан. А кийин булар бийликке келгенден кийин буларды багып аткандардын баарын ошол Осмоновдорду ушул Шакиев жок кылды деп атабыз. Анан булар миллионерлерге айланды го. Шакиевде бир нече миллион доллар эмеси бар активи. Булар айтканда маршрутка менен, автобус менен жүргөндөр. Эптеп бизге окшоп эле карапайым эптеп тиричилик кылып жүргөндөр доллар миллионерге айланып атат да. Камча кем айтпай эле коеюн. Анан ошондо туугандар кимди ким колдонду, ичинде ойлонуп туруп, мындай нерсени айтыш керек да. Булар эл үчүн, мамлекет үчүн мындай жасаган ишинен мамлекеттен урдаганы 10 эселеп ашып кетет атпайбы? 100 эселеп ашып кетет атат туугандар. Ошого кайгырып, анан эртең акталат, анан эртең тияка барып арыздатабыз, анан шаарга барабыз. Эртең шаарга барса, бул нерсе өзгөрүп туруп камакка кирип кетиши мүмкүн. Верховныйдан еще хуже болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бизде Жалал-Абадта жакшы сөз бар. Чанак деп коет. Бул Косектин жана пактанын эмеси астында 3 чанак деп коет. Ошо 3 чанакты бекем кармап, жакшылап кысып эле жашай берсин. Жөн эле, тынч эле. Уже эл дагы уже мындай айтканда уже байкап турат да, араң эле турат. Мындай айтканда ажообузду, урматтуу Садыр Нуркожоевичти сыйлаган үчүн эле эл дагы унчукпай турат. Эл аябай ачуусу келип турат. Бул именно ушуларгачы. Жанагы сволочь, жанагы аксакалдары, шөпшүктөрү. Булар ойлогон да, булар аларга да бишеткен да, биз бийликке келип калсак, силерди бул жерге коебуз. Алар ошентип өмүр бою жана Узакбаевге окшогондор. Ошентип элди жеп, мите курттар булар, ошентип көнгөн адамдар да. Ошондой жол менен дагы ушинтип жашайбыз деп ойлогон да. Ошон бүгүнкү күндө ажообуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мамлекеттин ырыскысын, элдин ырыскысын буга окшогон шакалдарга, чөөлөргө, мите курттарга жедирбейт. Ошон үчүн биз ажообузду колдойбуз. Жанагындай башты айлантып бар нерсени
неме кылгандарды дагы биз кайрылат элек расмий түрдө. Ошолорду дагы жазаласын. Элди провокация кылып аткандарды, жанагы журналист сыяктуу немелерди, блогерлерди баарын наказать этиш керек, жазалаш керек. Мамлекеттин тагдыры менен ойношпогула. Биз чарчадык 30 жылдан бери көрүнгөн проститут саясатчыга ишене берипчи. Көрүнгөнүн колун жетелеп эптеп бийликке барыш үчүн көрүнгөнүн колтугуна кире качкан проститут саясатчылардан биз чарчадык. Бизге ушундаки иштеп атат. Конституциянын гаранты, биздин доверие, биздин ишеничибиздин гаранты, биздин бир эле ажыбыз бар. Бул киши жакшы иштеп атат. Ушул кишинин командасын, ушул кишини колдойбуз. Мамлекеттин тагдыры менен ойнобогула. Элдин мына ушкандай чыдам менен да ойнобогула. Ошол иши баардыгыңардын ишиңерге ийгилик, аман болгула, бар болгула.